жылы баштаганда эртең менен саат 8ден кечки саат 5ке чейин бул жакта сабагым бар. Андан кийин баламды мектептен алам. Анан үйгө келип тамактанабыз. Анын сабактарын контролдоп, андан кийин өзүм сабакка даярданып. Алайда конок үй бул негизинен ошо жайкы сезондо иштейт. Бул жакка да бизде негизинен чет элдик гана конокторду кабыл алабыз. Ал жакта альпинисттер мисалы түшкү тамакка келгендер бар өзүнчө. Мастер-класс көрсөтөбүз, кол өнөрчүлүк, када салт боюнча ага келгендер бар. Боз үйлөрдө жатып эс алгандар бар. Хайкинг деп жөө баскандар бар. Ат минүүчүлөр бар. Ошентип бизде эң көп дегенде 3 күндөн туруп кетишет. Эң аз дегенде 1 күндөн үйгө жетип кетишет. Анан бизде улуттук тамак 5 бармак. Анан вегетариандардын, вегандардын тамактарын да эске алып, ошолорду да жасап беребиз. Ошолорду жасап бергенибиз үчүн да аябай жакшы маанайда болушат, ыраазычылыгын айтышат, рахматын айтышып, ошол боюнча көп неме кылышат да. Эми туристтер көбүнчө биз эми баягы жарыя кылып, жарнама кылгандан алар көбүнчө ишенишпейт экен. Баягы тосуп алуу, өзүнө окшогон туристтердин алган мүнөздөмө айтууларынан кийин анан көп келише баштайт экен да. Бул бөлмө мен көбүнчө апартамент кылып берем туристтерге. Туристтерге эми апартамент кылып бергенде булар узак убакытка чейин жашашат. Анан тамак ашын эми узак убакытка жашагандан кийин тамак аштарын өздөрү жасап беришет. Эгер кошумча кызмат керек болгон болсо, анда мен өзүм ошо Оштун ичиндеги же Оштон кийинки райондордогу баягы туристтик дестинацияларга алып барып өзүм көрсөтүп келем да.